Төөнүн карды жарылган заман. Элибизде тынчтык, амандык, бакубат жашоо болсун. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, урматтуу Бак Өстүрүү каналынын көрүүчүлөрү. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 9 август Аксы жергесиндебиз. Тагыраак айтканда, Аркы Өйүз Шамалдысай шаары. Берки бетте Аксы районуна караштуу Караот талаасы. Алдыбызда жайылып жаткан дарбыздар. Эсиңиздерде болсо 1 март күнү сиздер менен дарбыз көчөтүн даярдоо боюнча көрсөтүү тартканбыз. Азыр биз ошол дарбыз көчөтү мөмө берген таладабыз. Бул эрте бышкан дарбыз болгондуктан 1 терим июнь айында терилген. Азыр августтун башында 3 терим дагы терилиптир. Азыр дыйкан өзү жок, сиздер менен тааныштыра турган. Бул сорттун аты эсиңиздер болсо Крепсон Вандер деген сорт. Мына ошол сорт өтө мыкты түшүм бергендиктен 3 теримден кийинки азыр мен сиздерге көрсөтө турган 3 теримден кийинки калган дарбыздар. Булар базарга сатылбайт. Анткени мөмө кичине, жарылган, экспортко ылайык эмес дарбыздар. Ошентсе дагы мына быш элек дарбыздар дагы эле калган. Айтайын дегеним, мына өсүп аткан палек, дарбыздын палеги дагы эле өлө элек. Дагы эле мына ушундай чоң дарбыздарды жетиштирип аткан мезгил. Анткени бул жерге тигилген дарбыз эрте бышар теплицада даярдалып өстүрүлгөн көчөт эле. Мына ошол дарбыз поледа бул жерге азыр жылкылар кое берилген. Дарбыздын полиясы жөнүндө айтып кете турган болсок, полянын аралыгы, талаанын аралыгы. Эки көчөттүн аралыгы 4 метр аралыкта. Ортодон мына ушундай клёнка жабылып, астынан тамчылатып суугаруу шлангасы тартылган. Ачып көрсөтөйүн. Мына. Бул жерден шланга кеткен. Оң жагына дагы, сол жагына дагы көчөт тигилген. Мына полянын дарбыздын палектери өлгөн эмес. Мына жетиштүү эле 4-үнчү үзүмгө дагы аракет жасап атат. Бирок 4-үнчүсүн терибейт экен. Анткени жылкылар жүрөт аралап. Мына ушулар жылкылар жарып жеген дарбыздар. Мына достор, эгер клёнка менен тартылып дарбыз тигилсе, эрте бышат, ысык болот, нымдуулукту сактайт, көчөттүн өсүүсүнө жакшы шартты түзүп берет. Дарбыздын азык заты дагы мына ушул шланг аркылуу тамчылатып суугаруу аркылуу берилет. Азык берүүдө дагы бул экономдуу болот. Ала-була болуп, койдой болуп жаткан мынакей полядагы дарбыздар. Бирок тилекке каршы бул дарбыздар кичинекей болгондуктан, жарылгандыктан, быш элек болгондуктан мына калып кеткен поляда. Поле куруп калыптыр уже. Мына достор. Достор, мынакей көчөтүнөн баштап мөмөсүнө чейин сиздер менен буюрса бирге күбө болдук. Демек, эң биринчи көчөттүн уругу жакшы болуш керек экен. Биринчи урук жакшы болсо, андан кийин жер жакшы болсо,
техникалық қарау жақсы болса, мына ушундай дарбыздың түшүмү көп болады екен. Негизи эле урук жакшы болуш керек бардык мөмө жемиштерде. Мына достар, сиздер менен мен бүгүн ушул таладагы дарбыздарды көрсөттүм. Сак саламат туруңуздар. Буюрса кайрадан көрүшкөнгө чейин.